2 көбөйтүлгөн 2 бул деген 2'nin 3-cü darajасы экенин баарыбыз жакшы билебиз. Эгерде ким ушуну жакшы түшүнгөн болсо, анда даражалардын башка касиеттерин эч кандай формуласы жок чыгарып кетерин мен далилдеп берем. Силер менен элдин сыймыгы, салам достор. Demek men деген 2'ni 3 жолу өзүнө көбөйтүп туруп, мына ушундай 2'nin 3-cü даражасын алдым. Ал эми 2'ni 4-cüsүн алыш үчүн эмне кылам? 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2, 2'ni 4 жолу көбөйтөм. Демек ушундан формула түзөлүп. Мектепте тескерисинче формуладан эсеп чыгарып турат, ал эми мен эсептен формула чыгарып турам. Силер формуланы жаттайсыңар. 5 күн, 10 күн эсиңерде болот, бирок 15 күндөн кийин унутасыңар. Ал эми силер бул жакта түшүнсөңөр эсепти, түшүнүп туруп эсеп чыгарсаңар, силер формула жаттоочу эмес, силер тескерисинче формула түзүүчү болуп каласыңар. Анан экзаменде силерге бул аябай чоң жардамын көрсөтөт. Демек байкайлы. Бул жакта асты даражанын негизи болуп аталат, ал эми үстү даражанын көрсөткүчү болуп аталат. Даражанын негизин кандайдыр бир тамга белгилейли, А дейли. Ал эми даража көрсөткүчүн N дейли. Демек кандай формула келип чыгып атат? A'нын N-нчи даражасы дейли. Демек A'га каалагандай санды койсок болот. Мисалы үчүн А дайыма эле 2 боло бербейт, туурабы? А мисалы үчүн 5 болуп калышы мүмкүн. А 5, анан N'ге кандайдыр бир даража кол. Макул, A'нын 4-чүсү, демек 5'ti 4-чүсү. Демек 5'ti өзүнө 4 жолу көбөйтүп чык деген түшүндүрөт. 5 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 5, мына 4 жолу ушуга барабар деген сөз. Демек биз биринчи формуланы түздүк. Демек биз азыр формула жаттоочу эмес, биз формула түзүүчү болуп атабыз. Демек макул. Эми бул жакта 2'nin 3-чүсү 2'ni 3 жолу көбөйтүп атабыз. Ал эми 2'ni 2'ge көбөйтсөк 2'nin квадраты келип чыгат. Ал эми 2 жалгызчы? 2 жалгыз. Бул жакта 2'ден 2 турат. А 2 бул 2'ден канча турат? 1 эле турат. Демек 2'nin биринчи даражасы 2'ге барабар болот экен. Макул. 3'түн биринчи даражасы канча? 3'төн канча болуш керек экен? Жалгыз 1 эле болуш керек. Демек 5'тин биринчи даражасы барабар макул 5ке көрдүңөр. Эми эмнени байкадык? Макул, муну 5'ти биз деген А деп элестетсек, A'нын биринчи даражасы баары A'га барабар болот экен, Демек каалагандай сандын биринчи даражасы A'га кайра ошол санга барабар болот дегенди түшүндүрөт. Демек биз азыр экинчи формуланы түздүк. Макул дейли. Биз формула түзүүчү болуп атабыз бул жакта азыр. Эми мен мындай кылайын. 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2, Демек 2'ни канча жолу көбөйтүп атам? Өзүңөр жакшы билесиңер, 2'nin бул 5-чи даражасы. 2'ни 5 жолу көбөйттүм. Мисалы үчүн, могул экөөнү кандай кылып жазсак болот? Ушул экөөнү 2'nin квадраты десек болот, туурабы? 2'ден 2 жолу көбөйтүп атат. 2'nin квадраты. Анан муну кандай кылып жазып алсак болот? 2'nin кубу же болбосо 2'nin 3-чү даражасы. Экөөнүн ортосунда кандай белги турат? Көбөйтүү белги турат, Көбөйтүү белги турат. Анда не дейт? 2'ни жазасың бул жакка, анан ушул жактагы үстүндөгү даражаларын кошуп коесуң дейт. Демек, чын байкасак, бул жакта 2'ден 2 турса, бул жактан 2'ден 3 турса, ортосунда көбөйтүү турса, 2'nin 5-чи жолу болсо, мына ушул эле саныбыз келип чыкты. Эми муну башкача кылып жазып көрөлү. Мына бул жакка деген макул 4'түн 4 көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 4, мына 4 5 көбөйтүлгөн 4, 4'түн канчанчысы 6-чы даражасы болду? 4'түн 6-чы даражасы болду. Мисалы үчүн мен 4'түн 2-чиси же болбосо 4'түн 4-чү даражасы деп дагы жазып алсам болот, туурабы? 4'түн 4-чү даражасы деп жазып алсам болот. Эми бул жакта карагыла. 4'түн 6-чысы болду. Бул жакта мисалы үчүн, могу 4кө 2'ни кошуп койсок деле 6 чыгат, Демек эмнени байкадык бул жактан? Бул жактан биз деген, эгерде биз деген ушул 4'тү А деп алсак, могул жерде 4А, могул жердагы окшош болду. Бул 4 болсо, бул жактагы А болуш керек. Үстү жактары ар башкача сан турат. Мисалы үчүн
ар башка таңдаларды белгилеп коеюн. М анан К деп коеюн, ар башкача сан турат. Ортосунда эмне болуп турат? Ортосунда көбөйтүү турат. Анан барабар не дейт? А жалгыз жазылды бул жакка. Анан М менен К эмне болуп кетти? М менен К кошулуп кетти. Бул биздин жаңы формулабыз. Биз формуланы жаттабай, тескерисинче биз формуланы түзүп атабыз. Бул деген эмне? Бул деген чоң жетишкендик. Демек, анын M'инчи даражасын көбөйтүп туруп, анын M'чисине биз деген анын М кошулган M'инчи даражасындагы бир жаңы формула чыгара алдык. Макул. Биз деген мына жөнөкөй эле ушундан биз деген кандай чоң нерселерди жасап атабыз, чоң жетишкендик бул. Биз жаңы эле көбөйтүүнү карадык, бирок бөлүү да болуп калышы мүмкүн, туурабы? Анда ой жүгүртөлү. Мисалы үчүн 2-нин 5-нчиси бөлүнгөн 2-нин 3-нчү дейин. Макул. Бул деген кандай сөз эле? 2-ни 5 жолу көбөйт, үстү. 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2. Асты 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2, 3 жолу, үстү 5 жолу. Демек, биз эгерде ортолорунда көбөйтүү турарын билсек, байкасак, анда биз деген окшошторду эмне кылабыз? Кыскартып салсак болот. Астында эмне калды? Астында 1 калды. Эми үстүндөгү 2 көбөйтүлгөн 2-ни 1ге бөлсөк, баары эле ушундай сан чыгат. 2 көбөйтүлгөн 2. Же болбосо бул 2-нин неси квадраты. Макул. Эми бул жакта эмнени байкадык? Бул жакта үстүндө 2ден 5 жолу болчу. Ал эми астында 2ден 3 болчу, мына бул жакта көрсөтүп турат. Демек, 5тен 3тү алып салдык. Канча калды? 5тен 3тү алсак канча? 2. Демек, эгерде бул жерибиз, мына бул 2 негизин А деп алсак, А бөлүнгөн А даражалары ар кандай болсо, мисалы үчүн N менен K болсун дейли. Анда эмне экен бул? А N'ден эмне кылдык? K'ны кемитип салдык. А деп жаздык. Мына. Бул деген A'ны элестеттик. Бул деген N, бул деген K, бул деген A. Демек, бул формула боюнча A'ны жаздык. Анан мына 5тен мына өчүп туруп эле мынтип жазып койсок. 5 минус бул 3. Же болбосо 2-нин квадраты. Мынакей, ушуну. Демек, бизде жаңы формула түзүлдү. Демек, биз азыр формула түзгөн деңгээлге жетип калдык, кандай гана сонун. Демек, анда формулабызды жазалы. Даражалардын касиетин биз өзүбүз изилдеп атабыз. A'нын N'инчи даражасы бөлүнгөн A'нын K'нчи даражасы барабар A N минус K. Залде биз формула чыгат. Анда кийинки формулабызды чыгаралы. Эми мындай учур келип калышы мүмкүн, Мисалы үчүн А жок, кечкеле А болор, бизде 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2. Бул деген кандай сөз эле? 2-нин 3-нчү даражасы. Ушул 2-нин 3-нчү даражасын дагы даража көтөрүп салсам эмне болот деген суроо туюшу мүмкүн, Демек, 2-нин 3-нчү даражасын дагы даражага көтөрүп салдым. Эми байкап көрөлү, өзү деле чыгарып көрөмчү. 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 ушул. Эми ушул эмне дейт? Даража ушундайды, дагы бир жолу жаз дейт, өзүнө ушундай кылып. Мына бу азыр биринчиси болсун. Мына бу биринчиси болсун. Анан эми дагы биринчисин дагы бирөөсүн жазалы. 2 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 2 депчи. Демек, эмне кылабыз? Дагы бир жолу жазып чыгабыз. Демек, экинчи даража көтөрдүк, мына экинчи даража. Анан эсептеп чыгабыз. Демек, бул жакта 2, 2, 2, 2, 2, 2. Демек, 2ден канча болду? 6 болду, 2ден 6 болду. 2ден 6 отурбайбы? Анда бул жак мындай экен да. Демек, 3тү 2ге жолукса 2-ни 3кө көбөйтүп койсок деле 6 чыгып турбайбы? Ооба, 2-нин 6-нчы даражасы. Макул. Мүмкүн башка эсептерде башкача чыгып калат. Башкасын карап көрөлүчү дейт. Мисалы үчүн могул жер 4 болсунчу дейт. Могул жер 4 болуп калса эмне болот дейт. Анан карайт.
Демек биринчисинде 2ден 4 жолу жазабыз, биринчиси 2ден 4 жолу жаздык, анан экинчисинен дагы 2ден 4 жолу. Демек 2ден 4 жолу өзүнө көбөйттүк да, анан дагы бир даража көтөрдүк экинчиге. Анан санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болду. Бул жер 8ге өзгөргөн турбайбы? Демек, кандайдыр бир бул жерде байланыш бар. Анда 4-тө 2 көбөйтсөк 8 да, жана 3-тө 2 көбөйтсөк 6 болгон. Демек, бул жерде ушундай учурда келип калса, жөн гана муну буга көбөйтүп коюп турбайбызбы дейт. Анда мындай формула түзөйүн дейт. Жана илгерки математиктер. Демек, аны негизи кылып алсам, бул жакта кандайдыр бир тамга болсун дейли, тамга сан, ар кандай сан болот. Анан ушуну кайра дагы бир даража көтөргөндө, демек, анын өзү келип чыгат экен дагы, анан бул менен бул көбөйтүлүп кетет турбайбы деп жаңы формула түзүп коюшкан экен да. Мурунку окумуштууларчы. Демек, анын n-инчиси кайра k-нчысына көтөрсөк, жөн гана a-нын n көбөйтүлгөн k-нчысы келип чыгат деген формуланы түзүп таштадык биз мурунку математиктер деп болуп. Кийинки эсепке көңүл бурсак, биз жана бул формуланы түзгөндө астыларын окшош кылып, даража көрсөткүчтөрүн ар башкача алганбыз. А эгер тескери болуп калсачы, тескерисинче негиздери ар башка жана даража көрсөткүчтөрү бир болуп калса кандай болот деген суроо туулат да. Ошол суроого биз жооп берип атабыз. 2-нин 3-үнчүсү жана 4-түн 3-үнчүсүн көбөйткөндө кандай сан келип чыгат депчи. Анан байкайлы. 2 көбөйтүлгөн 2 бул Анан бул 4 деген 4 көбөйтүлгөн 4 демек 4-түн 3-үнчүсү. Ушинтип эле жазалымбы? Эч кандай бул жакта орун нерсе жок. Демек бул азыр могу экөөнү көбөйткөндө, мен жөн эле орундарын алмаштырам азыр. 2 көбөйтүлгөн 4 келип чыгат. Анан кайра мына бул менен муну көбөйткөндө, анда дагы 2 көбөйтүлгөн 4 келип чыгат, Анан мынакей муну менен муну көбөйткөндө, анда деле 2 көбөйтүлгөн 4 келип чыгат. Ортолорунда ар биринин көбөйтүү белгилери турат. Эми карайлы. Могул жерде 2 көбөйтүлгөн 4төн 1, 2 көбөйтүлгөн 4төн 2, 2 көбөйтүлгөн 4төн 3. Демек, барабар 2 көбөйтүлгөн 4төн 3. Эмне кылам? Качан жазам, жазбайм? Албетте жазышым керек. Анткени буга да таандык. Эгер качан жазып койсом, могу 4 таандык болуп калмак. Демек, мына ушундай далилдеп койдук. Эми биз формула түзөлүк. Муну n дейин, муну k дейин, муну a дейин, n a-нчы даражасы көбөйтүлгөн k-нын a-нчы даражасы болсо, анда экөө көбөйтүлүп кетет экен дагы, n менен k көбөйтүлүп кетет экен дагы, анын не болот экен? А-нчы даражасы болуп жазылып калат экен. Мына дагы бир формула түздүк. Карачы, кандай кыйынчылабыз. Демек, n-дин a-нчы даражасы көбөйтүлгөн k-нын a-нчы даражасы барабар n көбөйтүлгөн k-нын a-нчы даражасы деген формула келип чыгат экен. Демек, биз формула түзүп атабыз. Демек, биз жөн гана бул формуланы жаттаган жокпуз. Биз өзүбүз түзүп атабыз. Анда улантып эле. Эми бөлчөктөрдө кандай болуп калышы мүмкүн? Бөлчөктөрдө мурун даражалар кандай болуп келерин көрсөтүп берген. Бирок даражаларды өтүп аткандан кийин албетте булардан алыстап калышым керек. Демек, мисал үчүн 25 жана кандай десек 36 дейин. Биз деген муну эмне кылып жазып алсак болот? 6 көбөйтүлгөн 6 деп жазып алсак болот. Муну 5 көбөйтүлгөн 5, 25 көбөйтүлгөн 5 деп турабы. Анан алтыны биз деген кайра башкача жазып алалы. 6-нын квадраты деп жазып алалы. Муну 5-тин квадраты деп жазып алалы. Көрдүңөрбү? Демек, бул жакта да 2, бул жакта да 2 таандык. Демек, бизде таандык деген кандай белгибиз бар эле? Каша белгиси бар болчу. 5 бөлүнгөн 2-нин сен квадратка көтөрөсүң. Сен квадрат могул санга да таандык. Сен мына могул санга дагы таандыксың деп айта алабыз. Демек, мынакей. Бир эле ушул сандын 1, 2, 3, 4 башка жазуусу бар экен. Демек, мындай формула түзөлдү. Эгерде үстүбүз a, астыбыз n болсо, алардын даражалары окшош болсо, эгерде бул жерибиз k, бул жерибиз k болсо, анда
не алабыз? А, N кашык алып туруп К деп салабыз. Демек, мына К'ны мыякка да койсоңор болот, мыякка да койсоңор болот деген түшүнүк. Демек, биз деген мына ушундай формула чыгардык. Эми биз деген формула чыгарбай, азыр жөн гана окумуштуулардын бир оюна макул болуп туруп, ошону жөн гана жатташыбыз керек. Демек, каалагандай сандын 0-чү даражасы 1ге барабар. 10-дун 0-чү даражасы дагы 1ге барабар. Мынакей ушул формуланы жатташ керек. Эмне үчүн 1ге барабар экенин мен башка сабакта түшүндүрүп берем. Мунун дагы себептери болот. Формула жөндөн-жөн келип чыкпайт да достор. Туурабы? Биз деген далилдеп туруп анан формула чыгарып атабыз да. Жөндөн-жөн биринчи формуланы чыгарып турган жаттаган жокпуз да. Демек, бул формуланын чыгышындагы бир себеби бар. Мына достор, түшүндүрөйүн деген темам ушул болчу. Эгерде кимге жакса, албетте лайк баскыла, лайктардан эч качан аянбагыла. Ал мага болгон колдооңор болот жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Мен ушуну өтөйүн дегем, демек максатыма жеттим. Силер дагы максатыңарга жеткиле жана дайыма алдыга үлгөнгө аракет кылыңар. Силер менин элиңиз болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңуздар.